Дагы бир жолу кутман тагыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз эгиздер тууралуу сөз кылып аткан учурубуз. Алаңыча биздин студиябызда таттуу түгөйлөр бар, болгондо дагы эгиз түгөйлөр. Аларды Акмарал тааныштырып коебуз. Ооба, алгач мырзалардан баштасам, Акыл, Асыл Бейшеевдер жана алардын келинчектери Нуржан, Айжан, Талантбековалар. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Ушундай абдан сонун көрүнүш, кооз көрүнүш, мындай көз суктантарлык көрүнүш болот атат десек болот да. Студиябызга кош келиңиздер. Биринчи алгачкы суроону берели. Манайлар жакшы көрүнүп турушат. Кантип баш кошуп калдыңыздар? Кантип таанышып калдыңыздар? Ошолор боюнча айтып бериңиздерчи. Башында соц тармактары бар да. Ошондон таанышып, Instagram аркылуу сүйлөшүп жүрүп кийинчерээк. Сиз баштагансыз? Биринчи ким тапты? Мен Акыл тапкам мырза. да. Сиз таптыңыз, Мен тапкам. Көп отурам да Instagramда. Таанышып, сүйлөшүп, кийинчерээк билип калдым, бул апамдын классташынын кыздары экенчи. Апам сүйлөшсөң сүйлөш, жактырсаң сүйлөшүп кой депчи. Сүйлөшүп жүрдүк экөөбүз. Ошондо сиз Айжан менен Жок, Нуржан. Нуржан Кичүүсү да. Сүйлөшүп жүрүп, анан кийинчерээк эле Instagramдан көргөм, эгиз экен кыздарычы. Эгиз кыз бар экен. Анан кийинчерээк эле Асылга айтып көрдүм, эгизиме. Сүйлөшүп көрбөйсүз. Сүйлөшүп көрбөйсүң. Ой, татынакай кыздар экен депчи. Десем эле. Сүйлөшүп баштабыз да кийинчерээк эле жактырып бири-бирин. Кантип бири-бириңиздерди айырмалайсыздар? Эмне билдиңиздер башында бул Айжан экенин, бул Нуржан экенин? Башындан көчөдөн көрсөм тааныбак эмесмин да негизи. Айырмалабайт. Азыр үнүнөн эле тааныйм го дейм. Артынан элечи үнүнөн, жок, кебетесинен деле тааныйм. Просто Жада калса үнүнөн дебейсизби? Жада калса үнүнөн тааныйм да. Жакшы. Сизге Асыл мырза, Акыл байкеңиз айтты, ушундай эгизи бар экен, Айжандын деп, Анан эмне дедиңиз сиз? Нуржандын. Айырмалаш кыйын. Кечирип коңуздар, биз азыр бат-баттан адаштырышыбыз мүмкүн. Айтып бериңиз. Ошо эгизи бар экен, сүйлөшүп көрбөйсүңбү деген кичине жумуштар болуп, убакыт жок болчу да, сүйлөшкөнгө. Анан убакыт таап, ошо атайын аракет кылып, жолугайлык деп иштеп жүрчү да. Жолугайлык деп жолугуп, ошо жолукканда эле жактырып калдым сүйлөгөн сөздөрүн. Мындай көрүнүп турат да, кандай экенчи. Анан жолугушууларга мындай эки-экиден чогуу эле жолугасыздарбы? Жок, башында өз-өзүнчө жолугуп турдук да. Анан кийинчерээк эле экөө чогуу отуруп калыптыр биздердечи. Анан каяктасың деп сүйлөшүп, Азия молдо ошол жакта отуруштур кафеде. Барсам маңдайда отурганда, анан келе кандайдыр эле мынтип колунан кучактап неметсем эле көрсөм эмек Айжан экен да. Айжан мынтип чочо эле тааныйм. Сүрөттөн балким көрсө керек, бирок жашоодон көргөн эмес да. Ал учурда сиз тааныбайт элеңиз, Асылды? Ал учурда Жок, биз экөөбүз кафеде отурганда анан келип эметкен да. Келгенде болчу. Сиз ал Айжан деп ойлоп турсуз да, Нуржан деп ойлоп турсуз да. Жакшы. Айжан, Нуржан, айтыңыздарчы, ушундай эгиз жигиттерге турмушка чыгабыз деген ой болду беле? жок, болгон эмес. Ойлонгонбуз бул жөнүндө, мечта сыяктуу болчу. Анан кийин Эгиз балдар болсо деп, жакшы болмок депчи, анткени Айжан экөөбүз дайыма чогуу жүрчүк да. Окууга дагы, үйдөн дагы чогуу, анан кийин өзүбүздү элестете алчу эмеспиз. Кийин кантип калабыз депчи. Азыр чогуу жасайбыз. Жеңил аябай. Айжан, айтыңызчы, сиздер ошондо азыр эже сиңдисиңерби же абысынсыңарбы? Экөө тең болуп аткан турбайбы? Ошондо бири-бириңерди тамашалап коет болушуңар керек. Жеңе деп коем. Жеңе. Жакшы. Өзгөрүү болду, буга чейин турмушка чыга электе эже сиңди катары болуп жүрүп, анан бир үйдө абысын катары жашаганда билбейм, мындай кандай өзгөчөлүктөр болду? Жок. Өзгөчөлүктөр болгон жок. Мурункудай эле. Мурункудай эле. Абысын катары көрбөйм вообще. Асыл менен Акыл бүгүнкү күндө эмне менен алексиздер сиздер?
Биз азыр сфера строительствода да негизичи үй куруу Тармагында иштейсиздер, экөөбүздөр тең, фирма, экөөбүз бүтүк фирманы иштетебиз, строительный фирманы. Атам менен кошо чогулупчу. Негизи атам өзү по профессии неме да, строитель да. Куручу, Куручу. Анын жолун жолдоп кеткенбиз. Жакшы. А сиздерчи? Окуйсуздар, негизи ооба окуйбуз, бирок экөөбүз эки башка жакта. Эки башка факультетте, эки башка университетте. Кандай Биздин билим бар? профессия профессия башка. Меники салонда бул тил боюнча. тил боюнча, англис тили боюнча. Сиз сулуулук тармагында, сиз тил тармагында. Жакшы. Эми жаңы үйлөнгөндө жакында эле баш кошупсуздар, күз ноябрь айларында, анан башында баягы бир аз көнүшпөй, мындай бир аз кыйынчылыктар болду бир үйдө жашап атканда. Кандай болду ошону? Кыйынчылык болду деп деле айтпайм. Просто эмне адашып кетмей болду да, бир Адашып кетип атасыңар. экөө эмне Ошондой бир Аябай окшош экен. халаттары да окшош да. Үйгө кийип жүргөн кийимдерибиз, жолуктарыбыз баардыгы окшош. Случайно келип кучактуу болсоң эле Башка болуп калат. башка болуп калат. Жакшы. Уялган бойдон кайра комнатага кирип кетесиң. Жакшы. Неме боюнча айтып бериңиздерчи? Сиздерден башка дагы инелериңиздер, эгиздер барбы, жокпу? Инелерибиз биздин тукумда негизи болбоптур да, эгизтерчи. Биз биринчи эгизтербиз. Апам жактан да, атам жактан да сурап көрдүк, андай жок экен да. Сиздердечи? Биздин чоң апабыз 6 жолу эгистирген. 3 жол. Генден берлек деген чынчалбайбы? 3 жолу, да, 3 жолу. Ошондой олта болот. 6 болот ошондо. Чоң апабыз. Сиздердин бир тууганыңыздар эгиздер жокпу? Жок, эгиздер жок биздин бир тууганыбыздардан, но только вот ошо чоң апамдан бизге эле берилген экен да. А так мындай туугандарыбыз жок. Жакшы. Эми балалык кезден бир аз сүйлөшсөк да, кандай эле баягы кичинекей мотырайган бөбөктөр эгиз болсо баары суктанып карашат го, анан балалык кезден бери ушундай суктанган көздөргө көнүп калсаңар керек, акыл. Бар ошондой деле. Кандай эле кичинекей кезде, чогуу өскөн күндөр? Эми кичинекей кезде мен в основном там балдар менен кичине ызылдашып кеткенде чоң жардам тийген билем, например, эгиздинчи эгерде экөөлөп салып салчубуз балдар сөзүнө ачык эле. Эркекте боло берет негизи. Анан армиядан балким чоң жардам тийди да, анткени. Армияга чогуу бардыңыздар, аскерге. Анан эми наряд деген бар, сутка турасың, уктабайсың, анан уйкуң келгенде акырын айтып коесуң. Албашы кот. Армиядан да эч ким тааныбайт да. Бир эле көпчүлүк эгиздер ушул баягы жогорку окуу жайында окуп атканда дагы экзамендерге алмашып кирип, ушундай көп баягындай окуялар болот экен да. Сиздерде кандай окуялар болгон, Айжан менен Нуржан? Эгиздиктен пайдаланып бир экзаменден жардам берген, бири-бириңерге жардам берген учурлар болобу? Жок, анткени көп адамдар бизди көп окшоштурбайт. Окшоштурбайбы? Аябай окшошсуңар. Сиздер окшош деп ойлойсуңарбы? Асыл. Окшошпайбы? Биздин мисалы эми окуу жайды, жогорку окуу жайды башка экөөбүз эки жакта өткөндүктөн, мектепти айтсак, мектепте биз экөөбүз мурун билбейм, бизди айырмай алышчы. Билишчи да, ким Айжан, ким Нуржан. Ошон үчүн каждый эле өзүбүздүкүнө эле кирип ушундай. Мүнөз жагынан бири-бириңиздерден эмнеңиздер менен айырмаланып? Ооба, мүнөздөн баягы жактырып калдык деп атпайсыңарбы? Да, биз Эми өзүңүздөр айта албайсыздар. Сизден сурап көрөлү, акыл. Асыл. Эми дайыма шаңдуу күлүп турат. Кимиси күлүп турат? Айжан. Эми экөө тең эле күлүп турат, бирок Айжан көбүрөөк күлүп турат го деп ойлойм. Анткени кичүүсү да, Чоңу. улусу. Улусу кичүүсүнө турмушка чыкты я, Асылга. А кичүүсү Нуржан, улусуна. Атай ушундай кылып тандап алгандай болуп турган. Жок, жактырып калганына байланыштуу болду да. Сизчи, Нуржан, акылдын мүнөзүн айтып бериңизчи, эмнесине карап жактырдыңыз, жакшы көрдүңүз? Эмнеси менен айырмаланып турушат Асыл менен Акыл? Менин оюмча экөөбүз алмашып калганда, например, акыл болсо деген он более күлүп жүрөт. А Асыл кичине серьезныйраак да.
анда тамашалап Теңдеп мындай теңдеп койгондор бар эсте. ошондой да. Сиз шайырыраак, сиз бир аз олуттуураак. Болсо сиз шайырыраак, сиз олуттуураак. ошо Түшүнүктүү. мындай экөө тең шаңдуу болсо болбой калат го. Ооба. Ошон мүмкүн ошондон акыл асыл ой точнее акыл Өзүнүн жолдошуна адаштырып атат. ошондой болот да эми эле акыл мындай шаңдуураак жүрөт да анан ортосунуздан айырмаланайт а так үндөрүнөн айырмаланабыз экөө окшош аябайчы асыл акыл окшош аябай только үндөрү башкача Үндөрү башкача. Биз үчүн. Бири-бириңизди жактырып калдыңыздар. Анан ата-энелер эмне дешти? Ата энелерибиз апам менен атам негизи постоянно ушундай айтышты да бизге эгиз кыздарды алсаңар депчи. Жакшы болмок. Мен Чоң үмүттүү болчу да. үмүт болчу. Апам атам экөө. Кичинекей эгиз. Экөөңүздөр аны ар дайым издечү экенсиздер да, так эгиз кыздар бар экен деп. Мындай байкаштырып жазып. Байкаштырып, В основном негизи кыз кишинин тарбиясынан зависит этет да. Бияқта тарбиясы аябай жакшы экенин биринчиден көрүнүп турат, ошол үчүн. ойлонбой. Бирок мындай ойлоп көрсөң, жакшы көрүп калсаң тарбиясына деле карабай алып аласың го дейм бирокчу. Ооба, ошондой ойдо эле болот. Айжан, Нуржан, сиздердин ата-энеңиздер эмне дешти? Эгиздерге турмушка чыгабыз, күйөө балаңыздар ушундай бизге окшогон эгиз болот дегенде. Макул болушту, жакшы эле баары сүйүнүп. Бирок баары да шок болушту да. туугандарыбыздын баары шок болушту анткени эми эч ким ойлогон эмес да мындай болуп эгиздерге тип анан кийин турмушка чыгып анан апам менен мамамдын менин апамдын анан апам менен экөө чогуу окушчу экен да школдо классташ болушкан. Кайсы өзүңүздөр жөнүндө айтып берсеңиздер, кайсы жактын уулуну болосуздар? Биз Түйүз негизи чоң кеминден Тар суу деген айылынан да Акаевдин соседний айылы. Өзүбүз негизи Бишкектен чоңойгонбуз, бирок Айжан менен Нуржанчы? Биз дагы Бишкекте төрөлүп өскөнбүз, бирок түйүбүз болсо ошол Ысык көлдүн Ысык көл жергесинен Тоң районунун Бакамбаев айылынан. Жакшы. Той бир күндө болду да. Кандай болду? Ошол тойдун айтып бериңиздерчи. Тойдо 2 жаш бактылуу болсун деген ордуна көбүнчөсүндө 4 жаш бактылуу болсун деген сөздөр угулат. Аябай көп калуу тилектер болду эми жактан. Любой эле тойдо ушундай болот го дейм. Бир четинен өзүң мындай келе кечке сүрөткө түшө бергенде аябай жакшы көрөт экендер. Негизи элдерге жакшы көрүнөт да. Төртөөңүздөр менен чогуу сүрөткө түшүп. аябай көп болду. Башталгандан бүткөнгө. Азыр эфир бүткөндөн кийин биз да түшөбүз. Азыр биз үчүн да аябай кызык. Даяр турабыз. Негизи баягы эгиздер бири-бирин туюп сезет дешет го, бирөө ооруса бирөө ооруп калат дешет. Сиздерде барбы ушундай? Асыл. Бирөөңүздөр кайгырсаңыздар, экинчиңиздер кошо кайгырып. Мындай болгон сезилет да кадимкидейчи. Например, акыл ооруп калса, сасык тумоо болуп калса, мындай бир эле пример келтирип коем. Акыл аппендицит болгондон кийин көп өтпөй эле мен артынан болдум да. Например, акыл ооруп калса же болбосо грипп болуп калса, анын артынан кайра эле мен болушум мүмкүн да. Эми мала вероятно да, бирок жалпы. Эгерде Нуржан бириңиздер алыс жакка кетип калсаңыздар, бирөөңүздөр бат эле сагынып баштайсыздарбы? Ооба, бирок алыс жакка кетип көрөлөйк биз. Бирок биздики биринен бир аз алыстаганда, 1-2 күн көрбөй калсаңыздар. Андай болгон. Ооба болот, бирок биздин киндигибиз эки башка болчу да. Ошон үчүн бирок тон бир болчу. Ошон үчүн мындай сезип туюу көп жок да. Бирок окшошпуз, эгиздер. Сагынабыз да бири-бирибизди. Эстеп, кусагы ооруп. Бирок баягы эгиздер бири-бирине эрегишип, бир аз атаандашуу бар деп айтылат го, ошондой барбы? Жок, Атаандашуу андай жок. Кыздарда балким жок болушу мүмкүн, бирок бизде жумушка же алдыга умтулууга мындай кичине катуураак прогресс да. Мотивация. Бириңиздер түртүп турасыздар мындай. Экөөңүздөрдүн ортоңуздар канча минута? Ой, точно эсимде жок, бирок 5-10 мүнөт болушу мүмкүн. Апамдар айтат, 5-10 мүнөт деп. 5-10 мүнөт. Түшүнүктүү.
Келечекте сиздер дагы ушул эгиз уулдуу кыздуу болушту каалайсыздар да? Толук болушу мүмкүн, Эми болушу мүмкүн. Алар дагы уулдарыңыздар эгиз кыздарга үйлөнүп, ошондой болсо макул болосуздарбы же? Албетте. Азыр чогуу эле жашайсыздар, төртөөңүз тең эле. Бир үйдө. Бир үйдө. Бир чатырдын астында дегендей, карап эле суктанып отура бере тургандай. Жакшы. Анда акыркы суроо болсун. Бир күндүк жашооңуздар, бир күндүк баягы күнүңүздөр кандай өтөт? Ошону айтып бериңиздерчи кыскача. Кыскача жумуш эми бойдок кезде башкача болчу да. Эптеп тамак ичип күйүнөн кийип эле эптеп жумушка кетсең азыр как положено эртең менен манты. Турсаң эле манты даяр. Эми бойдок жашоо менен үйлөнгөндөн кийин чоң айырмасы. Экөөңүздөр бир жерде иштейсиздер, азыр учурда. Анан чогуу үйгө келесиздер. Анан экөө тосуп алышат. Окшошпобу, Жакшы. Асыл айтыңызчы, мырзаларга үйлөнүүнү сунуштайсызбы? Ооба, сунуштайм. Рахмат, Асыл, Акыл, Нуржан, Айжан, сиздерге чоң ыраазычылык. Буюрса, сиздер дагы эгиз наристелүү болуңуздар. Эгиз наристелүү болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик, ар бириңиздерге. Кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн, жакында эле баш кошупсуздар. Үйүңүздөрдө бейкутчулук, тынчтык, анан ырыс орун алсын. Асыл, Акыл Бейшеевдер жана ошондой эле келинчектери Нуржан, Айжан Талантбековалар болду сиздерге. Чоң рахмат. Ал эми биз болсо эгиздерге арналган көрсөтүүбүздү алдыны көздөй улантабыз, алыстабаңыздар. Анткени студиябызда дагы ушундай татынакай эгиз бөбөктөр болмок.